жақсы тілек, қалу, баталарды дуаларды қылып қалайды. Міне қазір оз ортаның астында Құранды тұрып, бата қылып Құранымызға жайды. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجما للشياطين وأعتدنا له عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم بئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إذا ذكر الله شكرا فإنه رسول الله شكرا فإنه رسول الله مصطفى صلى الله عليه وسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم أنا وصلت على رسول الله حج وتعالى جماعة من يبتدئنا فرنا الله Özün rahmatın vergen kıyamatın mutluluğu selam şifasına kurban. Ölülerine imanın kaybı verin, kaybı verin topun. Belli çelik kapçılıklı durak verin, mutluğu verin. Ölüler kısıklarını çıkarırsak salamat olsun Allah'ın özüne salamat. Ecerattan Allah, şu rozunu sevdik tutup sana iman vergen rızkını veren bozuklar canlar. Diyindi Cenab-ı Rabbim ölümsüzü geçirgin. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve rahmetike ya Ömer Rahimin. Allah'a Татынакай салтанаттуу лооз ачыруу кечебиздин өкүлдөрү отурат. Анан могу жерде Бегалиев Алмазбек Зулкарнаевич деген Манат фондунун татынакай болгон жигити мына канча жылдан бери спонсорлук болуп, демөөрчүлүк берип, дем күч берип жүрөт. Мына ушуларга бир ыраазычылык билдирип бир кол чабуулчу. Бар болуңуздар. Адыресе, мен азыр эми бул жерге бир жакшы тилек айтыш үчүн сиздердин татынакай болгон бүгүнкү орозоңуздар кабыл болсун деген жакшы ниет менен келип отурган Панфиловка районунун хакими өзүбүздүн агайыбызды чакырып коелучу. Келиңиз, Наил Али Аскаровичти чакырып койгонга уруксат этиңиздер. Келиңиз. Assalamu alaikum, урматтуу ушул оз ачуу аземинин катышуучу мекендештер, урматтуу айнагүзө. Биринчиден бардыгыңыздарды Алла Тааланын алдында эң айлардын султаны болгон Рамазан айыңыздар менен бардыгыңыздарды Панфилов райондук мамлекеттик администрациясынын жана жеке өзүмдүн атынан чын жүрөктөн коштойм. Ар кандай Алла Тааланын алдында бардык күн бирдей. Бирок ошолордун ичинен дагы өзгөчөлөнүп Алла Тааланын баягы айлардын ичинен өзгөчө айлардын бири ошо Рамазан айы деп айткан экен. Себеби ошо Рамазан бул Курандын айы. Куран бул Алла Тааланын сөзү. Алла Тааланын сөзү бул пенделерге берген жакшылык. Бардык жакшылык нерселерди бардыгы ушу Рамазан айында болгон экен. Мына сиздердин дагы бүгүн айга сиз бардык ушул жамаатты башын бириктирип, ошо жакшы тилек, жакшы ниет менен ооз аштырайын, сиздер Алла Таалага жага турган бир иш кылайын деп көп жылдан бери эмгектенип келесиз. Ошол кылып аткан ишиңизди бүгүн бир үзүнү. Ошол тилектериңиз, дуаларыңыздар кабыл болсун. Канчалык ар бир адамдын ыраазычылыгынын аркасында Алла Тааланын ыраазычылыгы бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан Кабаны карап туруп, ey Каба дейт. Сен Алла Тааланын алдында канчалык кадыр бар, канчалык сенин даражаң бийик дейт. Бирок бир мусулмандын көңүлү сенден дагы Алла Тааланын алдында жогору дейт. Андыктан ушул жерге канча деген адамдардын, канча деген мусулмандардын көңүлүн табайын деп, ошол Алла Тааланын алдында ыраазы табайын деген жакшы максат тилектериңиз орундалсын. Алла Таала бул дүйнөгө ар бирибизди сыноош үчүн жараткан. Бардыгыбыз сынактабыз.
Allah Taala sınaş üçün her kimge her qanday daraja berет, her kimge her qanday жашоо берет, her kimge her qanday мүмкүнчүлүк берет. Сиздердин убактылуу бул дүйнөдө жалган дүйнөдө кичине болсо да инсандыктан чектелгениңиздер менен Алла Тааланын алдында баардыгы бизди Алла Таала жүрөктөрдү карай турган зат. Алла Таала ар бириңиздердин ар бирибиздин жүрөгүбүздө эмне максат, кандай Алла Таалага болгон сезим бар, кандай bir жакшы ниеттер бар, ошону карай турган зат. Ана мен сиздерге айтып элем, бул сиздерди көрүп азыр сизди чакырганда мен шаардан келдим. Атайын ушул Айнагүл эженин жамаатына сиздер менен чогуу отуруп, ушу бир тамак ичип, бир дасторкондо жакшы каалап тилек айтыш мен үчүн айтып элем, чоң сыймык, мен үчүн милдет айтып. Ар бириңиздерге жана бул сөздүн башында айттым, Алла Таала ар бириңизге сынаш үшін жаратқан, кейбір адамдарға сынаш үшін байлық береді. Байлық кейбір адамдарды сынаш үшін жоқшылық береді. Ошо байлар жоқшылық менен сыналып отқан адамдарға жардам берүү максаты. Ушул жерде да неме үчүн келипсиздер, сиздерге да Алла разы болсун. Ар бир кылган ниеттериңиздер кабыл болсун. Алла Тааланын алдында алдыңкы колдон үстүңкү кол жакшыраак дейт. Мындайча айтканда берүүчүлөрдү Алла Таала жакшы көрөт. Ошондуктан Алла Таала баардыгыбызды берүүчүлөрдөн кылсын. Урпактарыбыздан ошо Алла Тааланы ыраазы кыла тургандардан кылсын. Кийинки урпактарыбыздан, өзүбүздүн балдарыбыздан ден соолугу бекем, кыргыз элине кызмат кыла турган, жакшы иштерди кыла турган, кызматтарды кыла турган инсандардан кылсын. Айнагүл эже, сизге дагы терең ыраазычылык билдирем. Сиз менен ушу районго 2 жылдай Кудайдын кулагы сүйсүн 2 жылдай болуп калды келгенибизге. Келгенден бери сиз менен ушу тыгыз иштегенге аракет кылып атабыз. Канчалык деңгээлде иштеп атабыз, бизди Алла билет. Бирок биздин ниетибиз, көңүлүбүз сиздерге түз. Сиздер менен да ушу кичине болсо да Алла Таала канча мүмкүнчүлүк берсе, сиздер менен чоңу, сиздердин кичине болсо дагы көмөк көрсөтүп, колуңуздарда кол, бутуңуздарда бут болуп, сиздерди мындай мүмкүнчүлүгүңүздөрдү чектелгендин кайгысын тартырбай, кичине болсо да сиздердин жашооңуздарга бир шарт түзөлүү деген максат иштеп атабыз. Алла Таала ошо иштерге жеткирген болсун. Ушул иштер менен ар бирибизди кылган амалдарыбыздан Алла Таала разы болсун. Кармаган оозубузда кабыл болсун. Өлкөбүздө тынччылык, стабилдүүлүк болсун. Районубузда жакшылык болсун. Баардык аманчылык болсун. Чоң рахмат. Чоң рахмат, чоң ыраазычылык билдиребиз. Барбарыңыздар, ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Орозоңуздар кабыл болсун, урматтуу агай туугандар. Тамагыңыздар таттуу болсун. Алып отуруңуздар, ичип отуруңуздар. Анда эмесе мен дагы ушул Аялдар Конгрессинин төрагасы Замира Актагышева эжекебизден келген. Дагы бир өкүлү отурат мына ушул жерде. Гүлжан деген эжекебиз кайсы жерде отурат болуп экен, келиңиз. Сиз дагы бир жакшы тилек жарымырыз дейт. Бир жакшы тилек айтыңыз, Гүлжан эже. Саламатсыздарбы, урматтуу мектептештер. Баарыңыздарды ушу улуу Рамазан айы менен куттуктап кетчүмүн. Орозо кармаңыз, ниет кылып орозо кармагандарга орозоңуздар кабыл болсун, ниетиңиздер кабыл болсун. Айнагүл айым, сиз ушу бүгүнкү кечени уюштуруп ниет кылып отурасыз. Ушу күнү кут болсун, ушул жерде отурган баарыбызга. Ушул жерде отургандардын баарыңыздарга мен ден соолук каалайм, ынтымак каалайм. Элибизде, жерибизде токчулук болсун, молчулук болсун, бири-бирибизге жакшы мамиле сунуштап, жакшы күндөрүбүз көп болсун. Биздин улуу урматтуу Чыңгыз Айтматов атабыз айткандай, адамга эң кыйын адам болуу күн сайын дейт. Мен айткым келет, ушу Айнагүл айымды өзүнүн мүмкүнчүлүгү чектелсе да, ошо элди ойлоп, жеке өзүн эмес, ошо ишинизди алып барып, мүмкүнчүлүгү чектелген айымдарга иш берип, канча жылдан бери эмгектенип келатасыз. Ошону Кыргыз конгресси, аял айымдардын конгресси баалап, бүгүн сизди куттуктап кеткибиз келип атат. Рухсат этсеңиздер. Чоң рахмат эжеке. Сиздерге дагы ыраазычылык билдиребиз, келиңиз.
Республикасынын Аялдар конгрессинин эмгектеги жетишкендиктери, көп жылдык ак ниет эмгеги үчүн, эмгектеги каармандыгы үчүн медали менен сыйланат. Айнагүл Исмаилова, Кыргыз Республикасынын Аялдар конгрессинин президенти Замира Бакышева. Рахмат, сыйлығыңыз көп болсын. Бар болыңыз, қарачы, Кыргыздын кызын сонун жагоосу алтын медалы менен, көйлөктөр менен кут болсын. Саамайгыланы жаныңыз бек болуп, оорубаңыз, ден соолугуңуз чың болсын. Мына ушул Айнагүл эжеге да ыраазычылык билдирсек болот. Мына карачы, баардык нерсени баарын уюштуруп, демөөрчү көрсөттүрүбүздөр, чоң ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле Кыргызстан Аялдар конгрессинин ардак грамотасы менен Гүлнур Бегалиева сыйланды. Гүлнур эжегебиз. Ой, кол чабуулар болсун эжегебизге. Деңиз ардак грамотаңыз көп болсун, жаныңыз бек болсун, ден соолугуңуз чың болсун. Рахмат. Маралбек кызы Азима сыйланды. Маралбек кызы Азима. Кол жак болду. Грамотаңыз көп болсын, карачы. Чистекени менде эме болуп иштегем. Швеяда, упаковкада. Ошондой эле Айнагүл Абасова сыйланды. Алды эме ошко кетип калганда байланыштуу келбей калды да. Сиз берип коесуз. Тапшырып коесуз. Айнагүл Абасованын YouTube каналынын көрүүчүлөрү, ардактуу коноктору, бүгүн Айнагүл Абасова эмгектеги жетишкендиктери, жогорку кесиптик чеберчилиги жана көп жылдык ак ниет эмгеги үчүн ардак грамотасы менен сыйланды. Мына Айнагүл өзү жок болсо дагы Акбагышева мага медаль такканда Айнагүлгө мына грамота берип кетти. Айнагүл, сага эң чоң рахмат. Ар дайым ушу өзүңдүн эмгегиңдин чеберчилигинен элди да карап, өзүңдү да карап, эң жогорку эмгекке жетишип отурасың. Мындан нары да ишиңе ийгилик албан. Мынакей Айнагүл. Чоң рахмат, улап кетебиз. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин YouTube каналдын көрүүчүлөрү. Биз ошко кеткенибизде ушундай эжем оозу ашты кылганда эжеме медаль тапшырып, ана мага грамота тапшырып кетиптир. Замира эже Багышева. Замира эже рахмат чоң, бар болуңуз, көп жашаңыз. Оğlum belikleri bir oturan bana büyüklüğümüzde konaktoruz. Bana uşul Manat fonduna da bir razıçılık bildiririz. Var bolunuzlar. Anda Kırgızımızda öbük, jölök bolup жүрүңүздөр. Razıçılık bildiririz. Tamamızda tatlı olsun, al oturunuzlar konaktorun. Assalamu alaikum. Көп сөйлей албайбыз да. Барлықтардың оңыстар қабыл болсын. Денсаулықта болыңыздар, бар болыңыздар, бай болыңыздар. Демек біз қандай Аққол компаниясы барлық жерде іштейміз. Шығыстан бойынша. Қолымыздан келішінше, қолымыздан келгеннің жардамын көргөзүп жатабыз. Сіздерде ұмытқан жоқпыз. Барлық сіздер менен шоу Саламатсыздарбы, коноктору. Тамагыңыздар дамды болсун. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Биз Манат фонд атынан келдик. Bizde aday programmalar var. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга жардам берүү программа менен список менен атайын азык түлүк жана программа боюнча акчалай жардамдар менен иштейбиз. Атайын программабыз бар. Фондовый жана кааларыбыз эки күндө бактылуу каалайбыз.
кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Урматтуу коноктор. Саламатсыздар, урматтуу коноктор. Баарыңыздардын кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Şu oroza учурунда ачып атканда, оозу ачып атканда дуаларыңыздар кабыл болсун баарыңыздар. Чын жүрөктөн ниет кылып, Аллах Тааладан сурап аткан дуаларыңыздар чын жүрөктөн кабыл болсун. Баарыңыздарды ушу ороза айыңыздар менен чын жүрөктөн куттайбыз. Биз көп сүйлөбөйбүз, негизичи ошо основательно сүйлөбөйт, биз да сүйлөбөйбүз, бирок ушу колубуздан келишинче билебиз, ушул жерде Майкулов районунун мүмкүнчүлүгү чектелген эжелерибизге, аталарыбызга, карындаштарыбызга, байкелерибизге жардам берип атабыз. Баарыңыздарга колдон келишинче жардамыбызды берели. Дагы бир жолу орозоңуздар кабыл болсун. Ойлогон ой максаттарыңыздарга жеткиле баарыңыздар. Рахмат. Мына жаштын тилегин берет деген ошо кел. Ушул помин ушул түмөңүздөргө жамаатыңыздарга төрткөлү помин бизге канчалык жардам берсеңиздер, Алла Таалам силерге ошончолук мурун төгүп, ошол жерден тапкан рызкыңыздарды үй бүлөңүздөрдүн жакшылыгына, бир туугандардын жакшылыгына жумшаңыздар. Ошол жерде канча кызматкер иштерде тапкан рызкысын, берекесин, үй бүлөсүнүн жакшылыгына, бир туугандардын жакшылыгына, бала чакасынын жакшылыгына, бизге окшогон мүмкүнчүлүгү чектелген майып балдарга канчалык жардам берсеңиздер, Алла Таалам ошол жардамыңыздарды нур кылып жаратып, үй бүлөңүздөр менен бактылуу алайлык кылып, оорусурукко, бадей кырсыктардан, дооматтардан сакталыңыздар. Амин. Аллаху акбар. Так, анда эмесе кийинки сөз берүүчү мен бул жерге чакырайм. Мына ушул районубуздун мэри Жумабаев Эрнур Нурадинович агабызды чакырып койгон сатетиңиздер. Жана ошондой эле мына ушул жерде жазылган сот защита деп коюптур. Жапаркулов Жаныбек агабызды кош чакырып койгон. Кана келиңиздер. Саламатсыздар. Саламатсыздар. Айнагүлдүн бүгүнкү сыйы кут болсун. Биринчиден денсаулык болуңа, аман-эсен болуңа. Анан бардык 12 айдын төрөсү болгон ушул ороза айы менен, куттуу ороза айы менен сиздердин баарыңыздарды ушул жерде отурган жалпы жамаатты куттуктайм. Ушул ороза айында тилек кылган, койгон максаттардын баары ишке ашсын. Сиздерге мен эң биринчи денсаулык каалайм, денсаулугуңар бекем болсун. Ушул денсаулуктун чектелгенине карабастан, мындай активдүү катышып, биздин райондун ар кандай иштерине Айнагүл отурат бул жерде. Айнагүлгө мен өзүмдүн атыман өтө чоң ыраазычылык билдирем. Ар бир коомдук иштерге ушул карылардын күнүнө, майыптардын күнүнө бүгүнкүдөй иш-чараларды районда такай уюштуруп келет, аны элдин баары билет. Дагы бир жолу чоң рахмат. Орозоңор кабыл болсун. Айнагүл шаарынын мэри Жумабаев Эрнур Нурадиновичтин атынан сиздерди бүгүнкү ороза айыңыздар менен куттуктаймын. Кармаган орозоңор кабыл болсун, баарыңыздарга денсаулык болсун, жакшылыктар көп болсун. Айнагүл эже, сизге рахмат, ушунчалык пейилиңизге ыраазыбыз. Биргеликте иш алып барып жүрө берели, элибизде тынччылык болсун, токчулук болсун. Орозо айт келатат, айт майрамыңар менен куттуктайм. Жакшылыктар көп боло берсин. Айнагүл эже, биз сиз менен чоң болобуз. Рахмат, эжелер агайлар бар болуңуздар. Сиздерге дагы ыраазычылык билдиребиз. Эми агайын туугандар келиңиздер. Алып отуруңуздар, ичип отуруңуздар, жеп отуруңуздар. Бүгүн баардык мына жайылган ак дасторкон сиздер үчүн.
Urmatlı tuğanlar, orada olsa kavul olsun. Sizin imgek, sizin hareketinizi verilen layıklarına ilettikten sizlerin doğum açık atkanına çok oldu. Anadolu'da layıklar. Siz başkanınızı, şehri çakan işgaranlıkları, işte orada dursundan beri bize akıl konuştan işinizle ilgili algan şeylerimiz kutlu olsun. Bundan keyin daha bir belirli peditçilerse maylı Alesar Çoturak bildirdi. Ben ötürde bir dostlarımızdan görüp kaldım. Sizlerin günümüzlerde gelip çoğu sizleri koldup şunca adamlardan razı olmasın. Yani bize bilem ben ötkünde bir iki yolu böyle şunday bir yaxşı merepiyatı olganda rayondurduğunda bolğunca sorağı жаңа кеңеске колдоо көрсөтөт да bu da абдан жакшы нерсе ишиңизге ийгилик баарыңыздарга ден соолук ишиңиздерге ийгилик үйрөнүңүздөр менен аман болуңуздар борозоңуздар кармагыңыздар кабыл болсун саламатсыздарбы урматтуу бүгүнкү чогуу катышуучулары бүгүн баарыңыздар улуу Рамазан айыны куттуктап ушу бир ай бою орозо кармап дуа кылган ниет кылган ой тилектер бар кабыл болсун өлкөбүздө тынччылык болсун элибизде аманчылык болсун ушундай жылдан жылга ушу ар бир ифтарда ушинтип жолугушуп ниеттерибизди каалоо тилектерибизди айтып турайлы ошо сизге чоң ыраазычылык айнагүлөжө аман болуңуз тез соолук болуңуз ушундай ар дайым ушинтип жамааттардын башын коюшуп элибизди ушундай жакшы бир самалыкта жолугушуп жүрөлү ушу жылыбыз жакшы жылдардан болсун аманчылык болсун рахмат чоң рахмат сиздерге дагы ыраазычылык билдиребиз бар болуңуздар ишиңиздерде ийгилик болсун анда эмесе азыркы сөз кезектеби Айнагүл эже скоростон чыгарып койбойсузбу мен айнатып коеюн келиңиз эми сөздү өзүңүзгө берели биздин келген конокторго бир жакшы сөзүңүздү айтып ыраазычылык айткыңыз келиңиз урматтуу бүгүнкү коноктор сиздерди орозо айында орозоңуз кабыл болсун орозо айында эми жакшы ийгиликтерге жеткиле ден соолукта болгула ошо силер ар бир өз убактыңарды бөлүп ушу чакырганда келип ушунчалык ыраазычылуу отурат ыраазы болуп ушунун баарын уюштурганга эң мага жардам берген манат колдун балдары мына Алмаз балдар отурушат Алмаз сага эң терең ыраазы болом ушу эжекеңди ушу коллежкада отурсам дагы ушу элди моундай кылыңыз эже моундай жардам берем монтиңиз деп ар дайым колдоп келесиз мени көтөрүп ушу канча элден бата алып атасыңар мынакей мен ар бирин айтып отурам ушу манат колдуктерге батаңарды берип койгула ушу колдорунан келген немелерди чуркашып ар дайым жардам беришет мен эң терең ыраазымын манат колдукке Алла ыраазы болсун ар дайым чуркап элдин керегине жарап жүрө бергиле жалпы аман эсен жүрүңүздөр оорубаңыздар ушинтип биригип ичип жеп ойноп күлүп жүрө берели ушу баарыңар ушул жерге келип чоң отурганыңарга чоң ыраазымын мен Замира Акбалышева эжебизде өзүнүн ишканасында Сокулукта бизнес инкубаторунда 6 жыл иштегем ал жерден ошо Швеянын заводи иши болуп туруп директоруна чейин жеткем Замира эже менин эмгегимди билет такай ал кезде жанагы бой энелерди жалгыз бой энелерге аябай жардам берген ар дайым жардам берип келет
ким жакшы иштейт, ким эмне кылат аялдарды көтөрүп жүрөт. Ушу Замира эжеге Алла разы болсун. Рахмат. Ушу ар дайым аялдардын жакшы иштегенин ушинтип көзү көрүп, бардыгын текши кылып сыйлап турсун. Рахмат, ыраазычылык билдирем. Бул жерде Үстен Сокулук районунан келген кыз грамота алды. Ал мен Сокулукта 5-6 жыл иштегенде ал ушу колескачан баспаса дагы ырдап келип, упаковкада иштеп, бир жумада 5-6 миң алчы. Күн-түн ушул жерде отуруп алып. Ошон үчүн мен ушунун эмгегин билем, анткени ушуга грамота бердиктим. Бул аябай дегендей, колескадамын, тигиндей, мындай деп эч ыйлабай, наоборот ырдап келип алып иштеп кетти. Андан кийин биздин кагылта боюнча Гүлнур ушу көп балдарды, жаткан балдарды, эмелерди, ой Гүлнур буга алып келели, тигин алып келели деп неме кылсам, ар дайым жанында чуркап, алып барышып, алып келишип, мына Сокулук районунда мыкты эгербиз башталган, орошо башталгандан бери мен Панфиловка районунан 150 кишиге продукт алып берип жардам бердим. Туурабы? Анан ошо баталарды ар дайым ким кандай спонсор болуп жардам берсе, ошолордун Алла разы болсун, ошолорго Кудайым берекесин берсин, ден соолугун берсин. Ушу рахмат силерге келгениңизге. Бардык ушул ооз ачыргандарга чоң терең ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар, ар дайым момундай демөкчү болгондорго да ыраазычылык билдиребиз. Айылыбыздын бүгүнкү районубуздун акимдери, өкүл башчылары отурат, сиздерге да ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар, орозоңуздар кабыл болсун. Жакшы күндөрдө жолугушалы, урматтуу коноктор. Барыңыздар, отуруп туруңуздар, ошо Манат Полиниктин берген подаркасы бар. Баарыңар тамак ичип, анан чыгып атканда списокто баарыңар барсыңар 100 киши, ошонун баарына берилет. Ооба, мен да кошумчалап коюп, ар ким аталып списоктон аталса, анан могул жерден чыгып атканда мына Айнагүл эжем ушул жерден ар бирине өзүңүз берип турасыз. Анда эмесе, урматтуу коноктор, сүйлөштүк. Келиңиздер эми. Мындай кылбайлы. Мына жайылган Акдасторконго бир жакшы тилеки жакшы бир батабызды берели. Кудайыбыз бере берсин, коюлушуп келе берсин деген жакшы сөздөр менен кана. Эң улуусу ким болду экен ушул жерде? Allah Teala Allah'ın rızkı Allah Teala çeşitli şükürler olsun. Bil dünyada çünkü Allah'ın razılığı için su vergen olsa Allah Teala değişmez, bulsun desin. Allah Teala'nın razılığı için kim şuna rasatla değer olursa Allah değişmez, şuna rasatla ve seylakan olsun. Allah Teala şu ülkemizde neşelik olsun, amaçlılık olsun. Daim şu yaxşılıkın dastakonu jayılıp iyiliklerine şunu dünya olur. Tez olun, amaçlılık iyilik olsun. Amin. Amin. Jayılgan Akdastorkon. Şaşkandırga batagı iyilik de batagı. Beteriz degende. Rahmat sizge aybay razı olsun. Ardayım buldum. Allah razı olsun. Bak, sizge razı olsun. Şunday adamlardan aldık. Yeni az çok adamlar bunlardan. Var mı?